Нурлан Насип, сиздердин күнү түнү кылган дубаларыңыз менен келинчегимдин өмүрүн сактап калдык. Ырчы Нурлан Насип жубайы ырчы Асел Кадырбекованын абалы тууралуу жакшы кабар айтты. Кудайым чоң кырсыктан сактап, дарыгерлердин чоң жардамы менен сиздердин күнү түнү кылган дубаларыңыздар менен келинчегимдин өмүрүн сактап калдык. Жаратканга чексиз шүгүрчүлүк билдирем. Асел кандай болуп калды деп күнү түнү сурагандар абдан көп. Кыскача айта кетейин, буйруса алдыга жылыш бар. Бирок калыбына келишине убакыт көп керек экен. Убакыт баарын дарылайт. Кудайым буйруса, айттырбай келген кырсыктан алыс болуңуздар. Бизге кылган дубаларыңыздар сиздерге эки эселеп тийсин. Амин дейт ал. Булак Барс Медиа. Эрдоган кыргыз элине жана Жээнбековго кат жолдоду. Туркия Республикасы COVID-19 инфекциясына каршы күрөшүүдө Кыргызстанга жардам кылууну улантууда. Туркия авиа жолдору авиакомпаниясынын учагы менен Стамбулдан гуманитардык жүк келди. Анда учурда абада керек болуп жаткан медициналык жабдыктар жана дары-дармектер бар. Өпкөнү жасалма дем алдыруучу 20 ИВЛ аппарат, 50 кычкылтек концентратору, 20 000 ПЦР тест, 20 000 вирусту аныктай турган реагенттердин топтому, 50 000 N95 коргоочу бет кап, 100 000 хирургиялык бет кап, 35 000 коргоочу костюм, 2 000 бет кап казыректор, 10 000 таңгак гидроксихлорин дарысы. Бул колдоо 6 июлда президент Сооронбай Жээнбековдун Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында көрсөтүлгөн. Ошондой эле боордош өлкөнүн башчысы Кыргыз элине жана Жээнбековго жеке өзүнүн атынан кат жолдогон. Туркия Республикасынын президенти Анкара 2020 жылдын 13 июлю. Урматтуу президент, кымбаттуу бир тууганым, ааламды каптап жаткан COVID-19 илдетинен улам жарык дүйнө менен кош айтышкан кыргыз бир туугандарымды Алла Таала ырайымына алуусун каалоо менен бирге жакындарына көңүл айтам жана ооруп жаткандардын тез сакайып кетүүсүн тилейм. Илдет башталгандан бери аткарылып келе жаткан таасирдүү иш-чаралардын натыйжасында өлкөлөрүбүзгө бул илдет залакасын азыраак тийгизет деп үмүттөнөм. Өлкөңүздө илдетке каршы күрөшүүдө жасаган кадамдарыңыз жана көргөзгөн аракеттериңиздин акыбети болуусун каалайм. Туркия бул күрөштө да Кыргыз Республикасынын жана бир тууган кыргыз элинин жанында болууну улантат. Бул алкакта өлкөңүзгө жиберген медициналык жабдыктар сиздердин илдетке каршы күрөштө бир аз да болсо көмөкчү болоорун үмүт кылам. Учурдан пайдаланып эң кыска убакытта жогорку мартабаңыз менен кайрадан сак-саламат күндөрдө жолугууну тилеп, сизге ден соолук жана бакыт, бир тууган кыргыз элине аманчылык жана бакыбат жашоо кааларымды дагы бир жолу белгилейм. Режеп Тайип Эрдоган, жогорку мартабалуу Сооронбай Жээнбеков, Кыргыз Республикасынын президенти. Жактоочу Канат Хасанов 600дөн ашуун кишинин өлүмүнө күнөөлүү деп премьер-министр Кубатбек Боронов менен экс-премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиевдин үстүнөн арыз жазды. Бул арыз башкы прокуратурага барып, арыз жазганын ал социалдык баракчасына жазып чыкты. Айтымына караганда, ооруп жатканына карабай башкы прокуратурага барып, арызын таштап келген. Булак Барс Медиа. Жанар Акаев, Ганцидеги дарыгерлер ыйлашты. Бизде эмнеге ооругандардын саны өсүп, оору азайбай жатат? Мунун себеби тартип менен тазалыктын жоктугунда экен. Бул абалды Ганциге барып, дарыгерлер менен жолугушуп, абал менен жеринен таанышып келген жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев социалдык баракчасына жазды. Унчукпай коюуга мүмкүн эмес. Реалдуу акыбал. Кант шаарында Россиядан келген врачтардын кейиштүү абалын көрдүм. Унчукпастан керектүү жардамымды берип кайттым. Ганцидеги андан да оор абалды көрдүм. Врачтар ыйлап кайрылышты. Буга унчукпай коюу мүмкүн эмес. Ганси кадимки жайлоо, эч кандай блокпост жок. Оорулууларды туугандары кызыл зонага чейин өздөрү алып кирип жүрүшөт. Врачтардын кийинген жайлары таштандылар. Каалагандар кирип чыкчудай шарт. Оорунун жайылышына алып келери турган иш. Медиктер ыйлашты. Атайын пост коюлуп, ошол жерден врачтар оорулууларды алып кетип, башка кишилер кирбеши керек болчу. Азыр аралашып жатып калды дешти. Эми ошол жерге кирип чыккан бир адам шаарга келип канча кишиге жугузат? Алар кайра канча оорулууну больницага алып барат? Кайра эле врачтарга түйшүк. Эң жөнөкөй тартипти Ганциде орнута албай, премьер-министр, вицелер эмне кылып ал жака барып жатасыздар? Телефондон бир да кайрылуум оң жооп болбой жатат.
Коронавирус ганциден оңой эле жайылып жаткандай адамдар кенен кесир жүрүшөт. Эмне ошол жерди тартипке салып коюу үчүн да чет өлкөдөн карызга акча алыш керекпизби? Муну тез арада тартипке салып, оорунун жайылышын чектебесеңер жоопко тартууну талап кылышыбыз керек. Болбосо азыр чын жүрөктөн жардам берип жүргөн ыктыярчылардын, тамак аш таратып жүргөн мекенчилердин, четтен алган дары-дармек, эл чогулткан акчанын баары асманга кеткен болот. Урматтуу өкмөт башчы, вице-премьер-министрлер, муну тез арада тартипке салууну талап кылабыз. Болбосо республикалык штабка жөндөмдүү иштей ала турган менеджерлерге ордуңарды бошоткула. Сын айтпай, унчукпай көмөктөшүп келатканбыз. Бирок бул коомчулукка чыгып, көңүл бурулбаса, штабты, өкмөттү ойготуу үчүн дагы далай өмүрлөр кыйылышы керекпи? Бийлик проблеманы айтып чыккан саясатчы журналисттерге фейкиңерди каршы иштетип отура бербей, энергияны, чыныгы көйгөйлөрдү чечүүгө короткула деп жазды Акаев. Стационардык зонада каза тапкан студент кыз эрдик медали менен сыйланды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Адинай Мырзабекова эрдик медали менен сыйланды. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенти Мырзабекова Адинай Замирбековна өз жанын аябай жасаган ыктыярдуу эмгеги жана коронавирустук инфекцияга каршы күрөшүүгө кошкон салымы үчүн эрдик медали менен сыйланды деп айтылат маалыматта. Булак коом Чекит пресс. Дүйнөдө коронавирус жуктуруп алган адамдардын саны 13 миллиондон ашты. Коронавирус инфекциясын 13 миллион 61 миң 792 адам жуктуруп алды. Анын 7 миллион 221 миң 190 айыгып чыкса, тилекке каршы 571 миң 840 бейтап каза болду. Бул тууралуу маалымат АКШдагы Джон Хопкинс атындагы университеттин сайтынан алынды. Коронавирус эң көп катталган өлкөлөрдүн башында АКШ турат. Бул өлкөдө жалпы 3 миллион 361 миң 42 адамдан коронавирус аныкталды. 135 миң 582 адам каза болсо, 1 миллион 31 миң 856 бейтап айыгып чыкты. Экинчи орунда Бразилия өлкөсү турат. Бразилияда коронавирус инфекциясы 1 миллион 884 миң 967 адамдан аныкталды. 72 миң 833 адам каза болсо, 1 миллион 289 миң 751 бейтап айыкты. Ал эми 3-чү орунда Индия. Бул өлкөдө 878 миң 254 адам вируска кабылган. 23 миң 174 бейтап көз жумса, 553 миң 471 бейтап оорудан сакайган. Булак Назарньюс Чекит KG. Мен чынын айтсам уктоодон корком. Дем жетпей өлгөн адамдар төшүмө келет. Оорукана коридору менен келем. Саатка карасам 10ду көрсөттү. Түнкү 10бу, таңкы 10бу билбейм. Мейли, ал маңыздуу эмес. Үйүмө барбаганыма 3 ай болуптур. Мына ооруканадан чыкпаганыма, аба өтпөгөн кабат-кабат кийим менен жүргөнүмө 3 ай болуптур ошондо. Кыска убакытта канча сыркоо жандар келди, канчасы кетти. Түбөлүккө аттанганы канча. Карабаңыздар мага, үмүттөнбөңүздөр, менден кеңеш сурабаңыздар. Мен азыр тирүүлүкмүн. Бир нече саат мурда гана караган сыркоону жана көз жумганын уктум. Дагы бир азамат кетти. Ыйладым, өкүрдүм, ачууландым. Өзүмдү, айланамды, элимди, жетекчиликти жек көрдүм. Кечинде дем ала албай бирөө түштү. Акыбалы оор эле. Өзүм реанимацияда иштейм. Бир нече палата бош турду. Шефтер ал палаталарга эч кимди жаткызбайт. Туугандарына резервке коет. Шефтин сөккөнүнө карабай бир палатага жанагы оорулууну жаткыздым. Тилекке каршы ооруган адам таңда көз жумду. Аман алып кала албадым. Кийин билдим, бул жигит ооруп биздин эшикти далай кагыптыр. Бирок орун жок деп эшиктен киргизбеппиз. Муну билгенден кийин өмүрдөн ан сайын түңүлдүм. Орун жок эмес, бар эле. Бирок жетекчиликтин туугандарынын кесиринен кабыл албадык. Али 40ка толбогон жигит эле го. Бир өмүрү алдыда эле го. Эшикти кагып жардам сурап келгенде, кайра артка жибербегенде аман алып калат элек. Кээ адамдын колуна бийлик тийсе, ачылган арааны тойгузуудан башка эч нерсе ойлобойт. Алар коомго өтө кооптуу адамдар. Жолотпоо керек. Жемкор адам өлгөндө гана тойсо керек. Булар ушундай жүрөксүз адамдар. Мен чынын айтсам уктоодон корком. Дем жетпей өлгөн көптөгөн ноокастарым түшүмө кирип, менден жооп ала турган сыяктанат. Чын айтам, корком. Орусчадан которулду Facebook баракчасынан. Булак Арба Чекит KG.